Россиялық блогерден қырғыз қалпағын тепкен видео соц тармақтарға тарады. Соц тармақтарда россиялық блогер жана футболчу Даниил Крапивниковтың қырғыздың улуттук баш кийими қалпақты тепкен видеосу тарады. Видеодо блогер эшиктен кирип келип, манекендеги қалпақты тепкен. Бул видео учурда кызуу талкууга алынып, интернет колдонуучулары Крапивниковтың қалпақты колуна алып, кыргыз элинен кечирим сурашын талап кылышууда. Өз кезегинде Даниил Крапивников соц тармактардагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасады. Анда ал калпак кыргыз өлкөсүнүн улуттук баш кийими экендигин билбегендигин айтты. Урматтуу кыргыз өлкөсүнүн жарандары, жийиркеничтүү ишим үчүн чын жүрөктөн кечирим сурайм. Сиздердин улуттук баш кийимиңиз экенин билбегендиктен ушундай кылдым. Мен билем, бул мени актабайт, бирок мен бардык кыргыз элин абдан сыйлайм. Бул эч качан кайталанбайт деп убада берем. Дагы бир жолу сиздерден чын жүрөктөн кечирим сурайм деп кайрылуу жасады Крапивников. Уважаемый народ Кыргызстана, я искренне извиняюсь за свой поступок. Никакого умысла в моих действиях не было. Я не знал, что это ваш национальный головной убор, поэтому не придавал этому видео значения. Извините еще раз, такого впредь больше не повторится.